Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, кичинекей жаңылык. 1 декабрдан баштап 2024 Россия Федерациясына кимдеген учуп аткан болсо, алардын ичинен Москва шаарындагы Шереметьево, Домодедово жана Жуковский аэропортторуна учуп аткандар, жана Оренбург аркылуу машина аркылуу кирип аткандар Маштакова КППсында пилоттук проект катары сүрөткө тартуу жана манжа изин алуу процедурасы жүрөт. Бул жалпы чет элдик жарандарга тиешелүү. Негизинде мигранттарга эмес, эмгектенүүчүлөргө эмес, жалпы чет элдик жарандар кирип атканда Россияга ошол пилотный проект катары кирип отпечаток пальцевди берет. Мындай практика дүйнө жүзү боюнча колдонулат. Дубайда дагы, Кытайда дагы жана башка өнүккөн өлкөлөрдө дагы колдонулат. Ошон үчүн кирип атканда коркпой этпей эле, жашынакай цель въезданы айтып эле, жумуш болсо жумуш, окуу болсо окуу, же частный визит болсо частный визит деп киресиңер дагы, андан тышкары отпечатканы ошол жерден эле паспортты текшерип атканда эле ошол жактан алып коет. Эч кандай коркунуч жок. Ошон үчүн ошого моралдык түрдө даяр болгула, силерге ушу кичинекей маалыматты жеткизип коелу деп чечтик. Көрүшкөнчө, жакшы жаңылыктар болсо айтып беребиз. Саламатта болуңуздар. Урматтуу мекендешим, эми кайрымдуу болуу оңой эле. Биздин активист мырзалар, уюлдук операторлор менен биргеликте кайрымдуу мекендеш долбоорун ойлоп чыгарды. Баарыбыз телефон менен сүйлөшөбүз, бекер эле акча коротобуз. Ушул мырзалар сунуштап жаткан уюлдук оператордон 555 рубльдан турган безлимиттик тарифин колдонсок, ошонун 20% муктаж болгон, ооруп жаткан, операцияга муктаж болгон мекендештерге кетет. Сурап берүү телефондору +7 900 155 15 15, +7 900 144 14 14. Кайрымдуулукту бирге кылып туруп, кайрымдуу мекендеш долбоорун колдоп коелу мекендештер.